Коронавируска каршы республикалык жам штабтын 8 октябрдагы маалыматына караганда коронавирустан кечээден бери 2 адам каза болду. Акыркы күндөрү көз жумгандардын бардыгы вируска каршы эмделбегендер арасында болуп жаткандыгы кабарланды. COVID-19 каза болгондордун расмий катталган саны 2616 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 84 адамдан жаңы табылды. Өлкөдө бул оору жуктургандардын расмий катталган саны 179.120 адамга жетти. Бүгүнкү күндө 77 адам айыгып ооруканадан чыкты. Азыркы учурда ооруканада 440 адам жатат, дагы 703 бейтап үйдөн дарыланууда. Жалпы айыккандардын саны 173.796 киши. Былтыр 5-6 октябрда болгон окуялар боюнча соттук отурум 18 октябрга жылдырылды. Ага айыпталуучулардын бири Темирлан Султанбеков келбей калгандыгы себеп болду. Октябрь окуялары боюнча алынган ишти Кыргызстандын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов, саясатчылар Жеңиш Молдохматов, Равшан Жээнбеков, Темирлан Султанбеков, Өмүрбек Бабанов жана Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Канат Сагынбаев айыпталууда. Бүгүнкү сот отурумга Курсан Асанов, Жеңиш Молдохматов, Фарид Ниязовдор алынып келинди. Кыргызстанда былтыр 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы нааразычылык жаратып митинг өткөн. Ал массалык башаламандыктар менен коштолуп, бир адам мерт кеткен жана бийлик алмашкан. Камактагы бир топ саясатчы бошотулуп, кийин кайра камалышкан. Ошол күндөрү борбордук аянтта жүргөн саясатчы депутаттар сурак беришкен. Ички иштер министрлиги айрым саясатчыларга иш козгогон. Президент Садыр Жапаров Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан дүйнө биринчилигинде жеңишке жеткен балбан кыздарды куттуктады. Президент күрөш боюнча улуттук курама өлкөнү дүйнөгө таанытып, кыргыз спортунун тарыхын жазып жатышкандыктарын айтты. Дүйнө чемпионатындагы финалдык беттеште эң жогорку чеберчиликти көрсөтүп, Мээрим Жуманазарованын алтын, Айпери Медет кызынын коло медаль алышы буга чейинки балбандарыбыздын жеңишине жетине албай турган кыргыз элинин кубанычын, сүйүнүчүн дагы арттырды. Улуттук кураманын жетишкендиктери жалпы кыргыз элин, өлкөбүздү дүйнө жүзүнө даңазалап, силер кыргыз спортунун тарыхын жаратып жатасыздар, дейт өлкө башчы. Эскерте кетсек, Мээрим Жуманазарованын алтын медали кыргызстандык балбандардын Ослодогу дүйнө чемпионатында уткан 5-чи медаль. Буга чейин балбан кыз Айсулуу Тыныбекова алтын, Айпери Медет кызы коло алган. Жана ошондой эле эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев күмүш жана Алибек Осмонов коло байгеге татыган. Азыркы учурда өлкөнүн капчыгында 5 медаль бар. Муну менен Кыргызстан дүйнөлүк рейтингде 5-орунга көтөрүлдү.